Шайлоого кандай түрдө катышуу планыңыз бар? Өзүңүз мисалы катышуу мүмкүн эместигин айтып жатасыз. Анткени ал жакта бул мыйзамды чечмелегендер башка дедиңиз. Кандай формада катышасыз андай болсо? Биз шайлоого толугу менен жек көрүү сезими менен карап турабыз. Жек көрүү сезими менен. Мусулманчылыкта айтат, арамдыкты көрүп калсаң дейт, тилиң менен токтот дейт. Биз тилибиз менен токтото албадык. Токточудай түрдө жок. Колуң менен токтот дейт, кол менен да токтото албайсың. Эгер колуң менен да токтото албасаң, жүрөгүңдөн жек көрүп тур дейт ошону. Муну болуп аткан окуялардын баарына жүрөгүмдөн жек көрүү менен карап турабыз. Демек сиз тараптан, партия тараптан бул шайлоону эске албоо жана катышпоо аракеттери болобу? Болот. Бул шайлоо өтпөйбү бизге ысыгы да суугу да жок. Бул шайлоонун тагдырын чече турган бир гана эл. Бийликтин бутагы эл. Бийликтин булагы да эл. Эгемендүүлүктүн ээси дагы эл. Кандай кааласа ошондой чечсин. Кандай болот десе ошондой болот. Мен 7 жолу шайлоого катышып, 7-өндө тең жеңишке жетиштим. Жаратканга чексиз шүгүр айтам, элиме чексиз ыраазычылык айтам. 2 жолкусунда биринчисинде Отунбаева, экинчисинде кийинки ошол утурумдукчулардан келген кишилер киргизбей койгон. Биз жеңген мезгилибизде, утуп чыккан жерибизден. Биз 7-синде дагы жеңишке жетиштик, бирок мыйзамсыз өттү, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарыш керек деп өткөн партиялардын арасынан жападан жалгыз бүтүн Кыргызстан аянтта талап коюп турган. Азыркы бийлик башындабыз деген партия ошол кезде шайлоодон өткөн эмес. Алар анда соодалашып турган, бизди өткөрүп койсоңор, биз силерди колдоп кетебиз деп. 14 саясий партиядан 13-үбүз кол койгонбуз, мыйзамды тааныбайбыз деп, шайлоону тааныбайбыз деп. Биз туруктуубуз.